Айт намазга 2 күн калганда Афганистан өлкөсүндө договор болгон. Айт намаз күнү эч кимди эч ким атпайт, ок атышуулар болбойт. Айтыңыздарды жакшы өткөрүп алыңыздар деп келишим болгон. Бирок келишимди бузуп, айт намаз окулуп жатканда ракеталарды атып, кээ-бирки курал-жарактар менен Афганистандын көптөгөн жерлерине душмандар басып алган айт күнү алар пайдаланып калышкан. Афганистанда азыркы учурда абал өтө оор. Москвадагы иштеп жүргөн кыргыз кыздар дагы деле тажиктер менен башка улуттар менен жүргөндө токтотпой жатышат дейт Москва элдик видеолор. Бардык мамлекетке селдин улам келиши баарын коркууга салып турат. Дүйнөлүк жаңылыктар. Саламатсыздарбы, Манастова YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерден сураныч, видеону жөн гана көрүп койбостон бул чыгарылыштын астына лайк басып, каналга катталып элек болсоңуз, мына минтип каналга катталып коюңуз. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Мал койду кой берсең, каалаган жерине барып оттойт. Кыздарды Москвага кой берсең, каалаган жигиттин койнуна барып, каалагандай калчашат. Бул кыздардын ата-энеси, үй-бүлөсү, бир туугандары барбы? Ушундай кыздардын айынан канча деген ырыскылар кыйылып, канча деген тополоңдор болуп жатат. Ушул нерселерди бул кыздар билеби? Ümit, покажи. Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Ya Allah, 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 Добрый вечер, ребята. Вот видите, какой сель идет. Это в районе Белеса. Сель. Машины скопились, не можем проехать. Я ехал в США, вот сколько машин скопилось. Никто не может проехать, вот. Большая сель идет с гор вон. Ой, хаттыбы. Афганистан борборунда айт намаз окулуп жатканда ракеталар түшүп, ок атуулар болду. Бүгүнкү абал. Allahu Akbar. Биз кыргыздар ушундай калк экенбиз. Тажиктер бизге канчалык жамандык кылбасын, биз кайрадан эле тажиктерге жакшылык кыла берет экенбиз. Кыргызстандан Тажикстанга көмүр боюнча жардам берип аткан КАМАЗ оодарылып кетти. Кыргыз жарандары тажиктерге көптөгөн акчаларга алданып жатканы баарыңыздарга көрүнүп эле турат. Турмуш жашоо балким ушул нерселерге үндөп жаткандар. Өзбекстандын ММА мушкери
Мурат Хантураев 33 жашында авария болуп көз жумду. Дүйнөлүк жана башка жаңылыктар. Салмастар Манастыбы YouTube каналдан көрүүчүлөрү, бүгүнкү айтыңыздар маарек болсун. Бүгүнкү жаңылыгыбызды аягына чейин көрүңүз. Колдоо иретинде лайк басканды унутпаңыздар. Эгерде сиз биздин Манастыбы YouTube каналында биринчилерден болсоңуз, каналга мына мынтип катталып коюңуз. Дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Биздин YouTube каналыбыздын аудиториясы баары эле биздин кыргыз бир туугандар көрүшөт. Эми сиз жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. 2021 жылы ок атуудан каза болгондор, селден каза болгондор жана башка нерселерден каза болгондор 2021 жыл өлүм аябай көп болду. Бул нерсе кыяматтын белгиси деп ар бир мусулман айтуудан алыс бололук. Анткени кыямат качан болору бир гана Аллахка белгилүү. Анткени көп адамдар кыяматтын белгиси деп айтып коюшат. Жок, кыямат качан болору бир гана Аллах билет. Бул сөздөрүбүздү эмне үчүн айтып жатабыз? Аллахка шек келтирбеңиздер. Кыргызстанга көпкө элчү өзбекстандык мушкер Хантураев жол кырсыгынан каза болду. Аралаш мушташта Азия аю кайманаты менен белгилүү мушкер Өзбекстандын ММА спортунун вице-президенти Мурат Хантураев жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан агенттиги жазды. Ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, жол кырсыгы кечээ саат 11:30 Ташкенттеги эс алуу жайларынын биринде болгон. Спортчу өзүнүн BMW X5 автоунаасын айдап бара жатып рулду башкара албай калган. Натыйжада Chevrolet унаас менен сүзүшүп, катуу ылдамдыкта жолдон чыгып кеткен. Каргашанын кесепетинен Мурат Хантураев мерт болду. 4-июлда 34 жашка толгон. Анын унаасындагы жүргүнчү ооруканага жеткирилди деп айтылат маалыматта. Хантураев Кыргызстандын ВФ турнирлерине катышып, чемпион да болуп жүргөн. Бир нече жолу оор салмактагы кыргызстандык мушкерлер Мыктыбек Мамасалиев жана Тилек Жээнбеков менен беттешет деген кептер болгон. 2018 жылы Хантураевка кол салуу болуп, ошондон бери беттешке чыга элек болчу. Атасы спортчу жаракаттарына байланыштуу кесипкөй спорттон кетерин айткан. Ага кол салган 7 киши ар кандай жаза мөөнөтүн алган. Акыркы ирет 2019 жылы Азиянын ачык чемпионатына катышып, атаңдашын 25 секундада утуп алган. Жалпысынан ММА боюнча 12 беттешти утуп, 3 ирет жеңилүү ызасын тарткан. Артында жубайы жана уулдары калды. Тажикстанда селден 9 киши каза болду. Согди облустунун бир катар аймактарын сел каптап, кеминде 9 кишинин өмүрүн алып кетти. Бул тууралуу Спутник Тажикстан билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда, Пенжиген шаарында сел алгандардын 4-өө балдар экени айтылууда. Жаратылыш курмандыгы болгондордун ичинен 7 кишинин сөөгү табылган. Экөөнү куткаруучулардын издеп жатканы кабарланды.